эки бөйрөгүм тең солуп калган. Больницага баспай араң баргам да. Почка иштебей калса көп эле иштен жумушка ишке жарабай каласың, мындай айтканда. Аппаратка байланганбыз да, аппарат жок, жашоо жок дейт. 5 жыл жүрө берип, аны эми аракет кылып баштадыңызбы? Донор мамам болот. Мамаңдын эле бөйрөгүн алгысы келбейт экен да, адам деген баягы аял сезим болот экен. Ата-энем жок. Кармап көрсөң, кайтымкыдай эле ток тарткандай болот экен. Сонда 6 ийне кирет бул жакачы. Салам достор, элиң барсыңбы кайрымдуулук фонду менен биргеликте буга чейин көптөгөн каармандарга жардам көрсөтүп келе жатабыз. Бүгүн дагы дал ушул үзүлбөгөн үмүттөр долбоорунун алкагында Айдар мырза менен биргеликте маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Айдар байке, дал ушул сизди элиң барсыңбы кайрымдуулук фондуна катталганыңыздан келдик. Өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, алгач таанышып алалы. Мен Сокулук районунун Төшбулак айылында төрөлүп өскөм. Ошол айылда 11 классты Рапкон Кулданов атында мектебин бүткөм. Ошол анан 2010 бүттүм окууну. 2010 жылы келип Бишкекке окудум. Политех университетин бүттүм. 2015 высшее образование тапшырып. Андан кийин ошол 2 жылдан кийин ошол бүткөн жылдары го дейм Россияга кеттим. Россияга барып эле ошол ооруп калдым да. Россияга. Азыр биз дал ушул медиктердин тили менен айтканда сиздин ооруңузду биз жакшы түшүнө албайт экенбиз. Ошону жалпак тилде түшүндүрүп берсеңиз. Эмне оору, кантип пайда болду? Бул мындайча айтканда эки бөйрөгүм тең солуп калган. Өзүнүн функциясын аткара албайт. Бөйрөк солуп калгандыктан ошон үчүн гемодиализ алабыз. Гемодиализдин жардамы менен жүрөбүз постоянно. Ошол бөйрөк солуп калган деген организмде ичкен сууң организмде эле жүрө берет деген сыяктуу да. Аны деген через аппарат тазалашат. Аппараттын жардамы менен. Ошол почка иштебей калса көп эле иштен жумушка ишке жарабай каласың, мындай айтканда. Мисалы үчүн дал ушул окууну бүтүп эле мигранттардын катарын толуктадыңыз. Анан ал жакта мүмкүн өзүңүзгө жашоо шарт, жумушуңуздагы шарт ыңгайлуу болбогондуктан дал ушул ооруну таптыңыз окшойт деп ойлойм. Эмне жумуш кылчу элеңиз? Аяктан жумуш иштегенде складта эле иштечүбүз. Складовщик, комплектовщик деп коет. Товар ташып, товар эметип эле чогултуп иштечүбүз. Негизи мен ойлойм ушу университетте окуп жүргөндө эле пайда болгондо бул негизи бир жылда болгон эмес да, бир көп жылдан бери эле болгон болуш керек депчи. Потому что бөйрөк ооруганын билгизбейт экен да. Бөйрөк өзү жүрүп эле ушинтип солуп калат экен, мындай айткандачы. Анын үчүн да биз көңүл бурбай эле жүрө бергенбиз, ошо көңүл бурбагандыктан ушул оору келип чыкты деп ойлойм. Ооруну билгенден кийинки кадамдарыңыз кандай болду? Кайсы жактарга бардыңыз? Негизи ооруну мындай айтканда көп деле билчүмесмин. Россиядан операция болгондо врачтар полный операциядан кийин давление түшпөй койду. Ошо полный кайра повторно көрүндүк, УЗИ, там почканын баарын көргөзүп. Анан почка ошол жактан чыкканда чыгып Кыргызстанга жөнөтүшкөн. Бул жактан лечениянын кымбат болуп калат. Бияктын гражданствосы болбогондон кийин Кыргызстанга кет деп өздөрү жиберишкен. Анан Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өзүм ишенбей кайра повторно тапшыргам. Анализдер полный тапшырып. Анан эме деп коюшкан, уже диализге барасың, очередке тура бер депчи. А мен өзүм да анда да ишенбей 2 ай жүрүп болдум. Тоже диализге барбай 2 ай жүрүп берип ошо 2 айда акыркы больницага баспай араң баргам да. Гемодиализге жатып, ошондо 2017 жыл болчу ал кезде. 2017. Азыр 2022, андан бери 5 жыл өтүп, 5,5 жыл болду да, точно мен эсимде да. Жазында түшкөм да мен жаңы. Ошо 5,5 жылдан бери эле ушу оору менен алышып келебиз. Ушу мындай айтканда аппаратка байланганбыз да. Аппарат жок, жашоо жок деген белгиси да. Аппарат менен байланып калганбыз ошо.
Азыр көпчүлүгү башка өлкөгө барып операция жасатып келип атышат да, аны байкап атабыз, көрүп атабыз. Анан ошондой бир аракеттерди кылып атасызбы? Канча деп атат? Ошону бир ай болду ушу жүгүрүп баштадым. Донор табылды, донор. Донор ким боло турган болду? Донор мамам болот. Ошо ал жака көп суммада акча керектелет экен. Мындай айтканда доллар менен эсептейт экен. Полный баарын киреше чыгашасын, операциянын полный кошкондо расход менен $25,000 кетет экен. Ошо $25,000 акча чогултуп атабыз, азыр аракет кылып. Ошо. Ага, мүмкүнчүлүк барбы? Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? Мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк бизге болбойт го, өзүбүз жашаган жерибиз квартира болсо. Өзүбүз иште. Ата-энем жок, мен мындай айтканда, ата-энем жок. Өзүм жалгыз баламын, жалгыз эненин баласымын. Өзүм кички кезде кемпирдин колунда чоңойгом. Ошол. Азыркы тапта дал ошо балаңыз менен үйдөсүз, жубайыңыз иштейт? Мен балам менен үйдө, келинчегим иштейт, жубайым иштейт. Башка мисалы үчүн ошондой кайрымдуулук фонддорго кайрылып көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Элин Барсаңыдан башка? Башка фонддорго мындай айтканда кайрыла элекмин такыр эч кимге. Кайрылган 2-3 жерге бардым, бирок барсаң жок болуп калат, эме болуп калышат. Бир эле Элин Барсымга бардым го дейм, башка эч жака бара элекмин. Айдарке, сиздики мага кызык болуп атат да, мисалы жаның ооруса, аракет кыласың да, анан ушу 5 жыл жүрө берип, аны эми аракет кылып баштадыңызбы? Же болбосо жашоого жок эме болду да, бул жакчы мен кандай нерсем силерге азыр түшүндүрүп берейин. Донор деген эми мамаңдын эле бөйрөгүн алгысы келбейт экен да, адам деген баягы аял сезим болот экен. Азыр безвыходный ситуация болуп атат да, меникичи баргандан барганга диализ адамдын ден соолугун жейт экен да. Диализге канча көп ала берсең, ошончо организм слабый болуп эле канды тазалай берет да, жууй берет, канда кальций эчтеке калбайт. Сөөктөр жумшарып, ар кандай оорулар пайда болуп, жана парат гормон деген оору бар, ошо парат гормон деген сөөгүң вообще жумшак болуп калат да. Бир жерде кетип атып, кокустуктан чалынып кетсең сынып кетет да, бутуң мындай айтканда. Бизде да көп да андайлар азыр диализдечи. Ошо парат гормон менен ооругандар, ошондон коркуп азыр пересадкага жүгүрүп атам ошо. Мурда эле кылмакмын, бирок мурдада каражат жок. Мамам бир четинен аядым да. Ал дагы жалгыз бой аял болсо, өзүмдүн почкасын алып алсам депчи, азыр кеңешип чечтик, баарын жакшы, баары эми аракет кылып атабыз да. Текшерүүдөн өттү да, жарайт. Текшерүүдөн өтүп атат азыр. Бирок башы келет келбейт экен, башы өттү да. Каныбыз бир, эмелерибиз бир экен. Ошолордун баарын өттү. Андагы андан сырткары да ошо колуңузду көрүп атабыз, ошончо баягы веналар чыгып кеткендей эле көрүнүп атат. Жогоруда өзүңүздө көрсөттүңүзбү? Кармап көрсөң кайтимкидей эле ток тарткандай болот экен. Бул эме да, фистула деп айтышат, врачтардын тили менен айтканда. Бул мисалы жумасына 3 жолу диализге барганда ошондо 6 ийне кирет бул жакачы. Ийнени деле жөнөкөй ийне эмес, ийне деле жоон болот аябай. Анан ошол аппаратты бул ушу фистуланын аркылуу ошо аппаратты колдонсо болот да, ошо аппараттын кошсо болот дегендей да. Бул веналар ичке болбош керек, жоон болуш керек. Ошо кандын циркуляциясы менен канды тазалаганда ушу веналар туруштук берет деген түшүндүрөт да. Веналар ошон үчүн ушундай чоңоюп кеткен. 5,5 жылдан бери ушун шиши берет, жылдан жылга эле шиши берет бул. Канча ийне көп алсаң ошончо. Буга дагы көп мен нагрузка кылбагандан көп чыккан эмес азыр. Меникинен жамандар да бар да, аябайчы. Аябай чоң чыгып кеткендерчи. Мен дагы кичине аяп өзүм карагандыктан ушунча эле чыгып турат. Ошол. Айдарбек, эмнелерди кылганга болбойт да сиздерге? Бул негизи колго вообще оор көтөргөн болбойт, нагрузка болбойт, бир нерсе чойгон болбойт. Көп эле нерсе болбойт эми баягы. Бир нерсе менен ушу оор жеңил эмелер эле алабыз колго. Ошо. А бул диализ алгандан кийин бир аз саркайбычы да, ошондой эле шишик дайыма ушинтип жүрөт? Дайыма ушинтип жүрөт. Дайыма бул жылдан жылга шишийт, бул жоголбойт да. Бул алган сайын. Алган сайын ушу 5,5 жылдан бери ушинтип колдун баары тантык калган жок. Бүт эле жер ийне сайылганда, черезден сайылып атса. Черезден сайылып атса бүт эле карабайсың, ийне шрам болуп атпайбы.
элиме кайрылат элем, ушу тез арада Турцияга барып почка алмаштырыш керек болуп атат. Көп суммада акча керек экен, аяка $23,000 акча. Октябрь айына пландап атабыз, ушу октябрь айына барып почка алмаштырыш керек болуп атат. Ушу кыргыз элим кайдыгер карабай жардам бериңиздерди суранам. Саламатсыздарбы? Элим барсымы коомдук кайрымдуулук фондунун негизинде Үзүлбөгөн үмүттөр долбоорунун алкагында биздин каттоодо турган Айдар байке учурда бөйрөк оорусуна чалдыкканына байланыштуу сиздерден жардам сурайт. Кайдыгер карабай жардам берем десеңиздер төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Жана реквизиттер төмөндө көрсөтүлгөн.